Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз сиздер менен машаякчылар бул дүйнөнүн жарыгы деген теманы карайбыз. Бул чындык сөздөрдү Теңирибиз Ыйса Машаяк Матай 5-бөлүм 14-төн 16-га чейинки аяттарда айткан. Бул үзүндүнү бирге окуйлу. Силер дүйнөнүн жарыгысыңар. Тоо үстүндөгү шаар жашырына албайт. Чыракты жандырып, анын үстүнө идишти көмкөрүп койбойт. Үйдөгүлөрдүн баарына жарык берсин деп, аны чырак баяга коет. Силердин жарыгыңар да адамдардын алдында так ошондой жаркырап турсун. Алар силердин жакшы иштериңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңкташсын. Биз буга чейинки насаат сөздө караганыбыздай, бул үзүндүдө Ыйса Теңир өзүнүн шакирттерин жарык деп атаганда, ал метафораны салыштырууну колдонгон. Метафора бул салыштыруунун бир түрү, бирок метафорада ошол сыяктуу деген сөз колдонулбайт. Бул үзүндүдө салыштыруу бар экенин анын мазмунунан жана контекстинен көрө алабыз. Кандай деп ойлойсуздар? Эмне үчүн Ыйса Теңир бул метафораны колдонгон? Жарык менен машаякчынын ортосунда кандай байланыш бар? Видеону паузага коюп, ойлонуп көрүңүздөр. Эмне үчүн Ыйса Теңир бул салыштырууну колдонгон? Жарык менен Кудайдын баласынын ортосунда кандай байланыш бар? Бул салыштыруу эмнени мүнөздөйт? Эгерде жарык жок болгондо, анда эмне болмок? Келгиле, жарык менен Кудайдын баласынын ортосундагы кандай байланыш бар экенин көрүү үчүн Ыйык китептен бир нече үзүндүлөрдү карап чыгалы. Биз карай турган алгачкы текст бул Элчи Жакандын 1-каты 1-бөлүм 5-аят. Биз Машаяктан уккан жакшы кабарды азыр силерге жарыялап жатабыз. Кудай жарык, анда эч кандай караңгылык жок. Демек, бул аяттан Кудай өзү жарык жана анда эч кандай караңгылык жок экенин көрө алабыз. Кийинки текст Жакандын жакшы кабары 8-бөлүм 12-аят. Ыйсаларга дагы мындай деп сүйлөдү: Мен дүйнөнүн жарыгымын. Мени ээрчиген адам караңгыда жүрбөй, өмүр жарыгына ээ болот. Ал эми бул аяттан Ыйса дагы бул дүйнөнүн жарыгы экенин, аны ээрчиген адам караңгыда жүрбөй, өмүр жарыгына ээ болорун көрө алдык. Жакан жазган жакшы кабар 3-бөлүм 19-аят. Соттун себеби мында: дүйнөгө жарык келди, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты жакшы көрүштү. Анткени алардын кылган иштери жаман эле. Ал эми бул аяттан жарык менен караңгы бири-бирине карама-каршы коюлгандыгын, жарык бул Кудайга келүүнүн, ал эми караңгы бул күнөөкөр жашоонун символу экенин көрдүк. Ыйса бул дүйнөгө жарык болуп келгенин, бирок адамдар жарыкка караганда караңгылыкты, башкача айтканда, күнөөкөр жашоону тандашкандыгын көрдүк. Анткени алардын кылган иштери жаман эле, күнөөлүү иштери эле. Ал эми ким ошол күнөөлүү иштерин таштап, андан арылгысы келсе, ал адам жарыкка келет. Бул аятка ылайык ал жарык Ыйса. Демек, алар Ыйсага келишет. Элчилердин иштери 26-бөлүм 18-аятта мындай деп айтылган: Алар көздөрү ачылып, караңгылыктан жарыкка жана шайтандын бийлигинен баш тартып, Кудайга бурулуш үчүн, мага ишенүү аркылуу күнөөлөрү кечирилип, ыйыктар менен бирге мураска ээ болуш үчүн мен азыр сени аларга жиберем деп жооп берди. Караңгылык бул күнөөкөр жашоону, шайтандын бийлигинин астында жашоону билдирет. Ыйсага келген адам ага ишенүү аркылуу күнөөлөрү кечирилип, караңгылыктан жарыкка жана шайтандын бийлигинен баш тартып, Кудайдын падышачылыгына бурулат. Мына ошондуктан Ыйсанын шакирттери Ыйса жарык болгон сыяктуу эле алар да бул дүйнөнүн жарыгы болушат. Ал эми караңгылыктан өзүнүн ажайып жарыгына чакырып алган Кудайдын улуу иштерин жар салыш үчүн алар тандалгандар. Алар эми
мурдагыдай караңгыда, башкача айтканда күнөөдө жашашпайт. Алар ыйыкталып, Кудайга болгон тил алчаактыкта баш ийүүдө жашашат. Адилдикке жана бири-бири менен ынтымакта, адилдикте жашашат. Алар бири-бирин кечирип, бири-бирине жана сырттагыларга жакшы мамиле кылып, аларга Кудайдын жарыгын көрсөтүшөт. Ал эми сиз жарыкка келдиңиз беле? Же дагы эле караңгыда жашап жатасызбы? Жарыкта жүрөм деп коюп, өзүңүздү жана башкаларды алдап, караңгыда жүргөн жоксузбу? Жакан жазган 1-кат 2-бөлүм 9-дан 11-ге чейинки аяттарда мындай деп жазылган. Ким жарыкта жүрөм десе, бирок бир тууганын жек көрүп жатса, анда ал дагы эле караңгылыкта жүрөт. Ким бир тууганын сүйсө, ал жарыкта жашап жатат жана эч кимге азгырык болгон жок. Ал эми ким бир тууганын жек көрсө, ал караңгылыкта жүрөт жана өзүнүн кайда бара жатканын билбейт. Анткени караңгылык анын көздөрүн сокур кылып койгон. Ошентип биз сиздер менен акыркы 2 насаат сөздө Исанын шакирттери бул жердин тузу жана бул дүйнөнүн жарык экенин көрдүк. Бул сөздөр бизди караңгыдан жарыкка алып чыга турган сөздөр болсун. Амин.